Ошентип биз жөнөкөй бөлчөктөр темасын бүтүрдүк. Андан кийинки карала турган тема бизде сызыктуу теңдемелер темасы каралат. Демек бизге мындай түрдө болгон теңдеме берилсин дейли. Бул теңдемени чыгарып биз x'тин канчага барабар экендигин табышыбыз керек экен. Мындайча айтканда теңдеменин тамырын табып, жооптордун ичинен көрсөтүшүбүз керек. Бул жерде эң алгач карай турган нерсе биз кашанасында минус тургандыгын көрөбүз. Ал эми кашаны ачууну үйрөнүп жатканда биз билебиз, кашанасында минус белгиси турса, анда кашанын ичиндеги сан карама каршы белгиге өзгөрө тургандыгын. Мен 9999-тун өзүн көчүрүп жазайын. Минус белгисин жазам. Эми бул кашаны ачып атам, чоң кашаны. Анда x мен айткандай эле бул жерде минус белгиси турат, анда бул плюска айланып кетет. Плюс x плюс x минус 9999-тун өзүн көчүрүп жазып турайын. Барабар 45 минус 2x экен. Андан кийин карайбыз, кашаны ачышыбыз керек бул кашаларды дагы. Аны ачыш үчүн биз кашанасындагы белгине карайбыз. Кашанасында бул учурда плюс белгиси экен, демек кашалар кандай болсо өздөрү ошондой эле ачылат. Анда 9999 минус x кошулган x минус 9999 барабар 45 кемитилген 2x. Эми бул жерден биз окшош кошулуучуларды топтоп амалдарды аткарсак болот. Бирок эң алгач биз карап кете турган нерсе бул плюс 9999 жана минус 9999 экен. Эгерде эки окшош сандын бирөөсү оң мааниге, бирөөсү терс мааниге ээ болсо, анда алар жоюшуп кетишет. Анткени алар 0го барабар. Андан кийин карап көрөлү, минус x жана плюс x деп турат. Мен азыр эле айткандай эле булар дагы жоюшуп кетишет. Анткени булардын амалдарын аткара турган болсок, анда аягында биз 0 деген жоопду алабыз. Бизде эми эмнелер калды? Бул жерде төртөө жоюшуп кетти, x калды барабар 45 кемитилген 2x. Биз жогоруда берилген татаал теңдемени жөнөкөйлөтүп мындай түргө алып келдик. Эми мындай теңдемелерди чыгарганды билебиз, белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди бир жака топтошубуз керек. Мен белгисиздерди сол жака топтойм. Анда x-тин өзүн алып калайын. Ал эми минус 2x болсо барабардыктын сол жагына өткөзүп жатканда мен оң белгисин карама каршыга өзгөртүшүм керек. Анда плюс 2x деп жазып калам. Барабар 45 өзү жазылат. X-ка 2x-ти кошкондо 3x дегенди алабыз. Анткени x-тин астында 1 деген коэффициент бар, бирок ал жазылбайт. Демек жазылбагандыктан дайыма 1 деген коэффициент бар экендигин билишибиз керек. 3x деп жазып алдым, барабар 45. Бул жерден x-ти табыш үчүн мен 45-ти 3кө бөлүшүп керек. 45-ти 3кө бөлө турган болсом 15 деген жоопту аламын. Ал эми 15 деген жооп бизде жооптордун ичинен Г вариантында берилген экен. Анда биз жооптор баракчасында Г вариантын көрсөткөндүгүбүз туура болот.